Менин балдарымда чоң атасын сагынды. Атамбаевдин уулу Ташиевдин сүрөтүнө жооп кайтарды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин небереси менен түшкөн сүрөтүнө реакция кылды. Сейит Атамбаев анын балдары да чоң атасын сагынганын баса белгиледи. Жүрөктү элжиреткен сүрөт Камчыбек Ташиев небересин алдына алып мээрим төгүп, чынында адамгерчилик менен кармап отурат. Анткени ар кимибиз ата чоң атабыз менен менин балдарымда сүйүктүүсү чоң атасы жок өсүп жатышат. Ошо бойдон эле чоң ата мээримин көрбөй өсүшөт го. Аябай сагынышат чын деп Сейит Атамбаев өзүнүн баракчасына жазган. Эске салсак, 18-декабрда Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык баракчасына небереси менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, ата-энемдикине келдим, баары башкача, неберем Альмер тосуп алып жатат деп жазган. Булак Кактус Кейджи. Эл чындыкты билсин. Балдарым чоң атасы өсүп жатат. Эдил Байсалов Сейит Атамбаевдин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Кечээ Сейит Атамбаев социалдык тармактагы баракчасына балдардын сүрөтүн жүктөп, менин да балдарым чоң атасыз өсүп жатат, демек анын мээрими, камкордугу жок чоңоюп жатышат. Чындыгында сагынышат деген билдирүү жазып калтырган. Ага жооп катары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырган. Кой Таш окуясында каза болгон полковник Үсөнбек Ниязбековдун 6 баласы кандай сагынып жатат? Урматтуу депутат Сейит Атамбаев, балдарыңызга чоң атасы эмне үчүн абакта отурганын жана офицерди атуу чоң кылмыш экенин түшүндүрүшүңүз керек деп жазып калтырган Эдил Байсалов. Белгилей кетсек, 2019-жылдын 7-августунда Кой Ташта Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция учурунда УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбековго ок тийип жарадар болгон. Ага чукул операция жасалганына карабай алган жаракаттан улам каза болгон. 47 жаштагы аскер кызматынын артында 6 баласы калган. Булак Super.kg. Эл чындыкты билсин. Тузакта Жапаровдун кортежи үчүн элди атайын чыгарышканбы? Администрациянын жообу. Кыргызстандын президенттин администрациясы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун кортежи катышкан видео боюнча жооп берди. Буга чейин интернетте президенттин кортежин жол боюнда тизилип тосуп алган элдин видеосу жарыяланган. Анда адамдар желече көтөрүп алып кол булгалаган. Окуя Жалал Абад областынын Барп айылында болгону айтылат. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Жапаров мындай демилгелерге каршы экенин билдирди. Жалал Абад областында окуяга байланыштуу бардык жагдайларды аныктоо үчүн, анын ичинде жергиликтүү тургундарды мажбурлоого болгон болбогону боюнча да кызматтык териштөө жүргүзүлүүдө, деди Султанбаев. Белгилей кетсек, Барп айыл УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин туулган жери. Булак Назарнёс.kg. Эл чындыкты билсин. Өз билген намазын окуган Бейшеналиев медицинанын түйүнө жетеби? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кардиология институтунун жамааты менен жолугушуп сүйлөшө албай, кайым айтышуу башталып, министрдин кадыр баркы жок экени ачык эле көрүнүп калды. Ал айласы кеткенде директор Акбай Сарыбаевди кызматтан алган буйрукту окуп, залдан чыкканча шашты. Анан да кетип баратып, "Я вас посажу" деп эмгек жамаатына кайрылды. Бул министр Алымкадыр Бейшеналиев берия болоюн деп калганбы, болбосо өзүнүн кесиптештерине колун кезеп, мынтип айтканга анын акысы барбы? Бул министр этика, маданият дегенди качан үйрөнөт же ушинтип эле өз билген намазын окуй берип медицинанын түйүнө жетеби? Булак Азия-Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров быйыл кирешеси көбөйгөн мамлекеттик ишканаларды атады. Кыргызстанда ушул жылы айрым мамлекеттик ишканалардын кирешеси көбөйдү. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров кечээ 19-декабрда Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Сузак районунун жашоочулары менен жолукканда билдирген. Президент фермерлерди жана дыйкандарды 3 жылга жер салыгын төлөөдөн бошотконун эске салып, келерки жылы дыйкандарга 6% менен насыя берилерин белгилеген. Ошондой эле быйыл кирешеси көбөйгөн ишканаларды аттаган өлкө башчы мисал катары быйылкы жылдагы таза кирешеси 1,5 миллиард сомду түзгөн ЭКО мамлекеттик ишканасын айткан. Салыштыра кетсек, мурда анын таза кирешеси 2-3 миллиард сом болсо, 2-3 жылдан кийин 500 миллион сомго чейин түшүп калган. Жаңы жетекчи компаниянын кирешеси кеминде 1,5 миллиард сомго жеткирүү талабы коюлуп, болбосо кылмыш жоопкерчилигинен тартылары эскертилген. Жыйынтык бар, демек буга чейин уурдап келишкен. Ал эми Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына келсек, мурда чыгаша менен иштетчү азыр таза кирешеси 1 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Жаңы жетекчи ишкананы модернизациялоону колго алды, деген Жапаров. Ошондой эле Кыргыз Петролиум компаниясы былтыр 47 миллион сомго зыян тарткан болсо, быйыл ишкананын таза кирешеси 160 миллион сомду түзгөнүн кошумчалаган. Булак Назарнёс.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров улуттук коопсуздук органдарына кандай адамдар дайындаларын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20-декабрда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Сиздердин ишмердигиңиздер мамлекеттик жана коомдук турмуштун ажырагыс бир бөлүгү. Мыйзамдуулук жана коопсуздукту сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүн камсыз кылууга зор салым кошуп келесиздер. Дүйнө жүзү боюнча технологиянын тездеп өнүгүшүнүн пайдасы менен бирге коркунучтары да түйшүк жаратып жаткан убакта сиздердин күч-аракеттер баа жеткис деп айтылат кайрылуусунда. Мамлекет башчы улуттук коопсуздуктун деңгээлин көтөрүү менен гана экономиканы өнүктүрүү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө болорун белгиледи. Анын айтымында, ДК тандоодон кийин улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катарына өзгөчө жоопкерчиликтүү, абийирдүү жана калыс өз ишинин чыныгы чеберлери кабыл алынат. Булак Назарнёс.kg. Эл чындыкты билсин.
Аскар Акаев жана жакындары Кумтөрдөн акча алган эмес. Кыргызстан мурда президенти Аскар Акаев Москвага учуп кетти. Бул тууралуу коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков билдирди. Маалыматта айтылгандай, мурдагы мамлекет башчыдан бардык айыптар алынып салынды. Акаевга козголгон кылмыш иши кылмыштын курамы жок болгондуктан токтотулган. Тергөөдө анын өзү да, анын жакындары да Кумтөрдөн акча алышпаганы аныкталган. Аскар Акаевдин Сентера Голд компаниясында бир дагы үлүшү жок. 2003-жылы өкмөт Сентераны түзүү чечимин кабыл алган. Макулдашууну мамлекеттик комиссия даярдап, анын курамына Кыргыз Алтын ишканасы, өкмөттүн жана парламенттин өкүлдөрү, анын ичинде Акылбек Жапаров кирген. Өкмөт жаңы эле келишимди жактырды. Бул келишим бекитилер алдында Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун эксперттери тарабынан каралып чыккан. Алар оң баа беришти. Аскар Акаев буга чейин текшербей мамлекеттик комиссияга ишенип элден кечирим сураганын кемчилик деп эсептеп келген, деди Бекболот Талгарбеков. Ал белгилегендей, кылмыш ишин тергөө учурунда Аскар Акаевге кандайдыр бир суроолор жаралса, ал кайрадан күбө катары суракка чакырылышы мүмкүн. Эске салсак, Аскар Акаев Кыргызстанга 14-декабрда келген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу кыргыз элим, бул сүрөттөгү Токтобүй Оргалча 10 жыл мурун Гуанчжу шаарында күйөөсү Нургазы баласы мен Кытай Россия каргоо ачышып көптөгөн коммерсанттарды алдап кетишкен. Семейство мошенников, аферистов. Кыргызым, алданба, буларга бир инсанга жакшылык кылбаган, акча үчүн күйөөсүн тааныбайм деген Оргалча күйөөсү Нургазы афер ар бир сөзү Москва, Екатеринбург шаарларында коммерция кылып жүргөн элди алдап. Издеп барганында Нургазынын апасы баламды билбейм деп мени жолго салган. Менин 6 балам бар, Новосибирск шаарында эмгектенип келем 26 жылдан бери. Ушул үй бүлө менин акчага алдап кетти. Кыргызым, алданба, бул аферистке эми булар кыргыз булутун алдамакчы. Көзүңдү ач кыргыз, биз Россияда жазып эле калабыз. Кыргызстанга барсам чачын жулат элем аферистин деп Элмира Сапарова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. АКШнын мурда президенти Дональд Трамп Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин киши өлтүргүч деп атады. Бирок ал аны коронавирустук пандемия чыкканга чейин жакшы мамиледе болгонун айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мен президент Си менен жакшы мамиледе болчумун, мен аны жакшы көрөм деп ойлогом жана ал мага жакты, дейт Трамп Fox менен болгон маегинде. Аны менен сүйлөшкөн журналист Мария Бартамиро экс-президенттин сөзүн ал киши өлтүргүч деп кыйкырган. Ал киши өлтүргүч, бирок мен аны менен жакшы мамиледе болчумун. COVID-19 келгенде бул башкача окуя болду деп улантты Трамп. Экс-президенттин айтымында Кытай коронавирустук пандемиядан келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн АКШга жана башка өлкөлөргө репарация төлөп бериши керек. Трамп глобалдык экономиканын жоготуларын $6 триллион деп эсептеп, Пекинде андай акча жок экенин кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Валентина Шевченко искусство университетинин ардактуу профессору болду. UFC уюмунун бир канча жолку чемпиону Валентина Шевченко ардактуу профессор наамын алды. Тагыраак мушкер Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук искусство университетинин профессору болгонун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы жетишкендик, чоң сыймык. Кечээ мен 13 жыл мурун кинорежиссер адистигин аяктаган университетке бардым. Мага ыйгарылган Кыргыз улуттук искусство университетинин ардактуу профессору наамы үчүн урматтуу мугалимдерге жана ректоратка рахмат деп жазат ал. Белгилей кетсек, Валентина Шевченко учурда Кыргыз жергесинде ал бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Булак Супер.KG. Эл чындыкты билсин.